Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа түзүмүнүн жоопкери Үсөнбек Ниязбековду өлтүргөн деп шектелген адам кармалды. Бул маалыматты Азаттыкка жабырлануучу тараптын жактоочусу Кайрат Загибаев тастыктады. Айрым массалык маалымат каражаттары күч тармагындагы жеке булактарына таянып, Ниязбековду өзүнүн куралы менен атылганын, шектүү УКМКнын тергөө абагына киргизилгенин жазышты. Атайын кызмат бул ишти Ички иштер министрлиги тергеп жатканын билдирди. Ал эми Ички иштер министрлиги бул боюнча кийинчерээк маалымат берилерин кабарлады. 1990 майда Марын областына карашкан Марын районунун Каракты өрөөнүн Лахов айылында болгон. Лахов айылында 9 жастагы мужчина болуп, 9-дан кийин Марын шаарына барып, Марын шаарында техникумда окуган. Окуп бүткөндөн кийин армияга барган 2008 жылы армияга чакыртылган. Ал жакта